Кайрма, головной, Төрткүл кыргыз элиники. Ачык айтам, Балбак Тилебаев Жогорку Кеңештин депутаттарын коркутту. Тайнеси тарабынан сабалган кыз, окуянын чоо жайы. Кыргызстанда жаңы шаар пайда болду. Россияга кетүү үчүн жасалма документтерди жасагандар кармалды. Коронавирустан 5 адам каза болду. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүн атып кеткендер кармалды. Президент Садыр Жапаров сүрөтүн мамлекеттик имараттарга илинбеши керек. Сузакта жаш келин 3 баласы менен дайынсыз жоголду. Адвокат интернеттеги комментарий үчүн соттолду. Чек ара коомдук бирикмесинин өкүлдөрү премьер-министр Улукбек Мариповдун Төрткүл суу сактагычы боюнча айткан сөздөрүнө жооп беришин талап кылышып, митингге чыгышты. Алар Кайрма, Ак суу каналдары, головной суу бөлүштүргүчү жана Төрткүл суу сактагычы Кыргызстанга карай турганын айтышууда. Митингдин катышуучулары Мариповдун кече 7 февралда видео кайрылуусу жетишсиз жана түшүнүксүз экендигин билдиришип, толук түшүндүрмө берүүсүн талап кылып, өкмөт үйүнүн алдына өкмөт башынын чыгуусун күтүшүүдө. Жакында Жогорку Кеңештин депутаттарынын Бишкектеги мыйзамсыз иш-аракеттери жөнүндө бардыгы билет. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңештин сессиясына мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Тилебаев билдирди. Тилебаев инвентаризациядан кийин ким жана кайсыл жерлер мыйзамсыз алынгандыгы жана бюджетке салык төлөнбөгөндүгү белгилүү болорун белгиледи. Ал Жогорку Кеңештин жана шаардык кеңештин депутаттарын ачыкка чыгарарын баса белгиледи. Жогорку Кеңеште жана шаардык кеңеште борбордо бизнеске байланыштуу депутаттар бар. Алардын айрымдары мыйзамсыз иштер менен алектенишет. Жакында Жогорку Кеңештин депутаттарынын мындай иш-аракеттери жөнүндө билесиздер. Биз ачык көрсөтөбүз. Ар нерсесинин өз убактысы бар, деди Тилебаев. Социалдык тармактардын биринде Ички иштер министрлигине кайрылган видеоматериал боюнча маалымат. Аталган факты Ички иштер министрлиги тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынып, бардык тергөө, иликтөө процесстери мыйзам чегинде так жана акыйкат жүргүзүлөт. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. 2021-жылдын 7 февраль күнү Артыкбек уулу Алтынбектин мүмкүнчүлүгү чектелген бир тууган карындашы, 1996-жылы туулган жабырлануучу, Тогустору районунун Казарман айылында жашаган таятасы жана тайенеси зордук зомбулук көрсөтүп жүргөндүгү социалдык тармактардын бирине жүктөлүп, мыйзам чегинде чара көрүү берүүсүн суранган видео, фото жана аудио жазуулар жарыяланган. Учурда окуя боюнча топтолгон материал Тогустору районунун ички иштер башкармалыгынан катталып, тергөө ыкчам иштеринин жүрүшүндө милициянын тергөө ыкчам тобу арызда көрсөтүлгөн дарекет Тогустору райондук социалдык өнүгүү башкармалыгынын адиси менен биргеликте барып, 1996-жылы туулган кыз менен маектешип, камкорчулары таятасы жана тайенесинин түшүнүк каттары алынып, материалдар топтолуп, алгачкы текшерүү учурунда жабырлануучу өзүнүн берген көрсөтмөсүндө Казарман айылында 1999-жылы апасы каза болгон учурда бир туугандары таятасы менен тайенесинин колунда чоң уюшкандыгын билдирген. Ошондой эле 2021-жылдын 5 февраль күнү бир тууган агасы Бишкек шаарында жашаган Артыкбек уулу Алтынбек келип, Бишкек шаарына алып кетем дегенде, таятасы менен тайенеси Бишкек шаарына кетирбейбиз деп, тайенеси бир нече жолу колу менен денесине уруп, буту менен тепкилегендигин айткан. Аталган окуяга чейин жабырлануучу таятасы жана тайенеси колдор менен урбагандыгын, бирок спирт ичимдиктерин ичкен учурларда сөздөрдү айтып урушкан. Таятасы тарабынан зоруктоого кабылган эмес. Агасы менен телефон аркылуу сүйлөшкөн учурда агасы бирөөлөрдөн уктум, сени таятам зордуктаптыр деп сураган учурда зордуктаган деген сөзгө түшүнбөстөн ооба деп жооп бергендигин, таятасы тарабынан эч кандай зордуктоо болбогонун билдирген. Тайенеси өзүнүн көрсөтмөсүндө жолдошу экөө каза болуп калган кызынын 3 баласын камкорчу катары багып алышкан. Ал эми 1996-жылы туулган жабырлануучу биринчи топтогу майып экендигин билдирген. Жабырлануучу майып болгондуктан үйүндө абышкасы менен бирге карап жатышкан. 2021-жылдын 5 февраль күнү небереси Артыкбек уулу Алтынбек Бишкек шаарынан келип, карындашым Бишкек шаарына алып кетем дегенде, жини келип, 3 жашынан баштап баккан небересинин кетем дегенин угуп, нааразы болуп, колу менен ургулап, буту менен тепкилегендигин билдирген. Жабырлануучу окуядан кийин ооруканага алып барып, алгачкы дарыгерлер менен бирге текшерүү учурунда анын денесинде, жыныстык мүчөсүндө жаракаттар аныкталган эмес.
Аталган факт боюнча топтолгон материал 2021-жылдын 8 февраль күнү Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 75-беренесинин негизинде Тогуз-Тороо районунун ички иштер башкармалыгынын кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, текшерүү иштери жүрүүдө. Аталган факт сотко чейинки өндүрүш Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы жана жоруктар иштери боюнча башкармалыгы тарабынан тыкыр көзөмөлгө алынды жана бардык иликтөө иш-чаралары мыйзам чегинде жүргүзүлөт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областынын Базаркоргон районунун Базаркоргон шаарын түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Мыйзам 2021-жылдын 20-январында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган. Бул мыйзам менен Кыргыз Республикасынын Жалал Абад областынын Базаркоргон районундагы Базаркоргон айыл аймагынын 7 кошкон, 5 бадам жана Базаркоргон айылдарынын Коргон айылынын Ак Тайлак ата 1-2, Бабур 1-2, Энесай жана Сайкоргон калктуу конуштарынын, ошондой эле Кеңеш айыл аймагынын Совет, Аук айылдарынын, Кызыл жана Орто Сай калктуу конуштарынын чегинде Базаркоргон айыл аймагынын базасында административдик аймактык бирдик катары Жалал Абад областынын Базаркоргон районунда Базаркоргон шаарын түзүү жөнүндө сунушталууда. Ушул мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери Россия аймагына учуп кетүү үчүн жарандар Россияга дарылоо мекемелеринин жасалма медициналык тактамаларын колдонгон фактын аныкташты. Анын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын жараны каржы полициясынын мурдагы кызматкери Беш Сары соода борборунда жайгашкан Тумар жеке авиакассасында иштеп жүргөн жаран кармалды. Анда медициналык мекемелердин жана дарыгерлердин, анын ичинде Москва шаарынын дарылоо мекемелеринин бир нече жасалма мөөрлөрү, штамптары табылып алынган. Шектүү жабырлануучуларды алдап, кандайдыр бир документтерди сунуштап, Россияга учууга жардам бере тургандыгын айткан. Андан сырткары, тергөөнүн жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин транспорттук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жаран кайрылып, 46.500 сомго Бишкек-Москва каттамы боюнча билет жана жасалма медициналык тактама сатып алгандыгын билдирген. Кыргызстанда дагы 5 адам коронавирус инфекциясына жана пневмониядан көз жумду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Маалыматка ылайык, өткөн суткада Бишкекте 2, Чүй жана Ош облустарында бирден адам каза болду. Нарында адам өлтүрүүгө шектелген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 6 февралда Москва көчөсүндө эркек кишини атып кетишкен деген маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге келген ыкчам төрөгө тобу Mercedes-Benz SA унаасынын 1990-жылы туулган айдоочусунун мойнуна ок тийгенин аныкташкан. Эркек киши аймактык ооруканага жетпей көз жумган. Ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында кылмышка шектүү катары Нарын шаарынын 1996-жылы туулган тургуну кармалды. Ал бир нече жолу соттолгон. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ыкчам каттоодо турган. Шектүү күнөөсүн толугу менен мойнуна алып, эч кандай документтер жок болгон. ИЖ-20 ок атуучу куралын өз ыктыяры менен тапшырган. Мындан тышкары, бул кылмышка катышкан Lexus GS 300 унаасынын айдоочусу 1997-жылы туулган жаран кармалган. Белгилегендей, маркум ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ыкчам каттоодо турган. Бул иш боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат. Президент Садыр Жапаров өзүнүн портретин мамлекеттик имараттарга, кызматтык иш бөлмөлөрүнө илбөөнү сунуштап жатат. Бул тууралуу 8 февралда президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек билдирди. Маалыматка ылайык, президент Садыр Жапаров азыркы тапта өзүнүн атууларын жашоосун жакшыртуу үчүн эмгек кыла элекмин деп эсептейт. Ошондуктан президент бардык мамлекеттик органдарга портретин илбөөнү сунуштап жатат. Портрет илгиси келгендер Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков сыяктуу өлкөнүн мамлекеттүүлүгүн түптөп, социалдык экономикалык өнүгүүсүн шарттаган белгилүү инсандардын сүрөтүн илүүнү сунуштайт деп билдирди. Сузак районунда 1991-жылы туулган Жыгач Коргон айылынын тургуну Канзада Аттокур кызы дайынсыз болууда. Милиция билдиргендей, анын 3 баласы 2012-жылы туулган Жаңылай Каматова, 2015-жылы туулган Исламбек Каматов жана 2019-жылы туулган Бегимай Каматова дагы аны менен кошо жоголушкан. Үстүбүздөгү жылдын 15-январында алар Жыгач Коргон айылындагы үйүнөн чыгып кетишкен жана андан бери алардан кабар жок. Учурда алардын каякта экендиги белгисиз.
Ошондуктан туугандары арыз жазып, милиция коомчулуктан жардам сурап жатат деп билдиришти ИИБден. Кайда жүргөндүгү жөнүндө маалыматты булардан милиция кызматкерлери 102 03 748 50 209 0558 16 16 91 0778 15 15 91 телефондору аркылуу кабарлап коюуну өтүнүшөт. Интернеттеги комментарий үчүн кылмыш жообуна тартылган адвокатка карата өкүм чыкты. Бул тууралуу 8 февралда Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, Бишкектин 1-Май районунун сотунун 2 февралдагы өкүмү менен ал айыптуу деп табылып, мамлекетке 300 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилди. Эскерте кетсек, адвокаттын аты жөнү ачык жарыяланган жок. Соттун өкүмүндө ал 2015-2017 жылдары интернетке чыккан макала маалыматтарга орус улутундагыларга жана Орусияга карата негативдүү маанидеги комментарийлерди жазганы белгиленди. Соттук териштирүү учурунда ал коюлган айыпты мойнуна алган жок жана шектүү комментарийлер жазылган аккаунттарга тиешеси жок экенин айтты. Улут аралык кастыкты козутууга багытталган эч кандай кылмыш жасабаганын билдирди.